Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге сұраныстар бойынша дагы бир болгон окуянын негизинде тартылган тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Джон деген адам өзүнүн үй бүлөсү менен бирге аэропортко келип конгонун көрөбүз. Аялы Эмма жана кызы Лиза үчөө учурда бактылуу күндөрдү өткөрүп жатышкан эле. Алар алыста жашагандыктан бул жолу бул жакта жашаган ата-энесине учурашып кетүү үчүн келишкен. А дегенде эле аларды аэропорттон Джондун агасы Джош тосуп алат. Жолдо катары алар жагымдуу жана күлкүлүү нерселерди сүйлөшүп келе жатышып, бир кезде Джош Джонго бир кичинекей сандыкчаны берет. Ал чырактын ичинде бала кездеги кол чырактары бар болчу. Кичинекей кездеринде эки бир тууган атасы менен бирге ушул талаалардагы көптөгөн үңкүрлөрдү таап изилдешкенин эстешет. Джон ушул кол чырактардын ушул кезге чейин иштеп жатканын көргөндө, ушул илгерки кол чырактар эле өтө бышык экендигин айтат. Аңгыча болбой эле агасы Джош сөзүн баштап, биз жакында эле ушул аймактан дагы бир үңкүрдү таап чыктык. Анын атын Нати Пати деп атаганбыз. Көптөгөн изилдөөчүлөр жана туристтер келишип, ушул күнгө чейин изилдеп жатышат деп айтып берип, эгер кызыктуу болсо ошол үңкүргө да бара кетелиби деп сунуштаса, мындайды күтпөгөн Джон бир аз ойлонуп туруп калат да. Жаш кезде эстегенче барса бара кетели деп чоң жолдон бурулушат. Белгиленген жерге жетишкенден кийин Джош унаадагы керектүү буюмдарды алып, кол чырактардын дагы кубаттагыч таштарын алмаштырышат. Бир туугандар андан ары үңкүргө чейин аралыкты жөө басып барышмак. Кетип жатканда Джон Эммага шакекти жоготуп жибербейин деп колунан чечип калтырат. Бир топ басып барышып үңкүргө жетишкенден кийин Джош дароо эле төмөндөгөздөй түшүп жөнөп, Джон болсо айлана тегеректе карап бир аз мемиреп туруп калат. Андан соң гана үңкүрдү көздөй ал дагы түшө баштады. Бирок анын жашоосунда мындан ары кандай өзгөрүүлөр күтүп турганын албетте ойлонгон жок. Бир туугандар үңкүрдүн чоң жерлери менен төмөн жүрүп отурушуп, Джош Джонго бул үңкүрдү жаап салышканга чейин бул жака жылына 5000 деген туристтер келишчү. Бирок кандай гана болбосун үңкүр толугу менен изилденип бүтө элек. Өзгөчө тереңдегендей үңкүрдүн кичинекей кууш бөлүктөрү бар. Алардын кээ бирлерине батсаң, кээ бирлерине бата албайсың. Ошол үчүн изилдөө кыйын деп айтат. Ошентип Джон өзүн жаш кездегидей сезип эле үңкүрдүн ар кайсы жагына кызыгып жөнөп баратты. Бир кезде агасы экөө эки жакка бөлүнүп кеткен кезде Джон бир ичке үңкүрдү көздөй эле сүрүлүп жөнөйт. Ылдыйды кеткен ал үңкүр болсо кууштагандан кууштап эле. Бир кезде жүрүп отурган Джон кысылган абалга келип калат. Ал алды жагын карап көрүп, эгер дагы бир аз жыла турган болсо үңкүрдүн нары жагы кеңейе турганын көрөт. Бирок баш ылдый сүрүлүп бара берген Джон бир кезде такалып калат да. Же андан ары кеңирээк жерге кете албай, же артка кете албай эле туруп калат. Ушул жерден ката кетирип алганын түшүнгөн Джон дароо эле агасы Джошко кыйкырып жардам сурай баштайт. Анда кыйкырыкты уккан Джош акыры жүрүп отуруп Джонду таап келип, башы менен ылдыйды карап асылып турган Джонду көрөт. Джош дароо эле Джондун бутунан кармап өйдөнү көздөй тартканга аракет кылып көрүп, бирок Джош өзү дагы дээрлик кысылган жерде тургандыктан тартууга мүмкүн болбой жатты. Бир аз аракеттен кийин жыйынтык чыкпаарын түшүнгөн Джош Джонду тынчтандырат да мен жардам чакырып келейин деп жөнөйт. Джон айла жок макул болуп ошол жерде кала берди. Джош кеткенден кийин да албетте Джон бир нече жолу чыкканга аракетин кылып көрдү. Бирок чындап эле эч жака жылбагыдай абалга келип, аны жогоруга сүйрөп чыгуу үчүн чоң күч керек экенин сезет. Башы менен ылдый карап тургандыктан өзүн жаман да сезе баштап, бир кезде эси ооп уктап кеткен байтор түш көргөнсү эле жамгыр жаап жаткан болот. Көзүн ачса эле анын бетине түтүк аркылуу кимдир бирөө суу чачып жатыптыр. Джон эптеп башын көтөрүп жогору жагын караса, ал жерге куткаруу кызматында иштеген Сьюзи деген кыз келип калган болот. Сьюзи Джонго бир топ тынчтандырган сөздөрүн айтып, акырындан Джондун бут кийимин чечип, шымын кесип, аны жогоруга тартуу үчүн бутуна арканды байлай баштайт. Ал дароо эле арканды тарттырмакчы болуп, бирок Джон бир жерин кокустатып албасын деп ойлоп, жогору көтөрүлүп чыгып, башка куткаруучулар менен акылдашышы керек экендигин айтат. Сьюзи жогору көтөрүлүп жатып Джонго, эгер мүмкүн болсо башыңда тагылган кол чыракты өчүрүп кой, кубаттуулугу түгөнүп калбасын. Анткени алдыда кол чырак сага дагы да керек болот деп эскертет. Джон ага макул болуп эптеп колун башына жеткирет да кол чырагын өчүрөт. Ошентип Джон кайрадан жалгыз калып, чыныгы караңгылыкка оролуп калды. Чыгып келген Сьюзи куткаруу кызматынын жетекчиси менен сүйлөшүп, биз Джонду куткарып алуу үчүн көп жерлерге казыктарды кагып, бардыгын пландаган соң гана тартып чыгышыбыз керек болуп жатат. Эгер бир эле туура эмес кадам болсо, биз Джондун бутун сындырып алышыбыз мүмкүн деп айтса, жетекчи Сьюзиден Джондун кандай абалда жатканын сурайт. Джондун башы ылдый карап тике жатканын билген жетекчи, биздин убактыбыз өтө эле аз калыптыр. Эгер эртелебесек жакынкы арада Джондун баш бөлүгүнө же өпкөсүнө кан куюлуп кетиши мүмкүн деп айтат. Андан соң Джон эсин жогото баштайт. Эсин жоготкондон кийин кайра ойгон бойдо калышы мүмкүн экенин айтты. Төмөн жактагы Джондун абалы менен дайыма кабардар болуу үчүн, анан да Джонду моралдык жактан колдоп алаксытып туруу үчүн жетекчи үңкүрдүн түбүнө Эран деген адамды жөнөтөт. Эран болсо бул үңкүрдө эң көп жүрүп, эң көп изилдеген адам болчу.
Ал өзү менен кошо бир аз суу жана тамак ашты алып, өңкүргө түшүп бара жатып, мен Джонсуз кайра кайтып келбейм деп айтат. Джонду таап келген Эран анын абалын билип, аны алаксытуу үчүн Джондун жашоосу жөнүндө ар нерселерди сурап баштайт. Бул кезде Сьюзи жана башка кызматчылар ичке жана чукул бурулуштуу өңкүрдөн Джондун бутун сындырабызбы же кандай кылабыз деп ойлонуп жатышты. Алар ар түркүн жолдорду карап көрүшүп, жанагыдай эле казыктарды кагып жогору көздөй тартмакчы болушуп, анан да Джондун денесин бүтүндөй майлап салалы деп башташат. Кыскасы куткаруучулар болгон мүмкүнчүлүктү колдонууга аракеттенип жатышты. Ал эми төмөн жактагы Джон болсо улам эсин жоготуп кайра ойгонуп, өңкүргө түшкөнүнө өкүнүп тыбырчылап чыкканга аракет кылып, бирок албетте жыйынтык чыкпай колдорундагы ташка тилдирип алды. Эран болсо аны болушунча тынчтандырып, мен сени бул жактан сөзсүз алып чыгам деп убадасын берет. Бул кезде Джош Джондун жубайы Эммини ошол өңкүргө алып бара жатат. Ал Эммиге болгон нерсенин баардыгын айтып берип, буюрса куткаруучулар аны сөзсүз алып чыгышат деп жакшылыктан үмүт үзбөй баратышты. Ал эми Джон болсо өмүрү соңуна чыгып бара жаткандай сезилип эле Эранга жубайы Эмми менен кантип таанышып калганын айтып берип, ал Эмминин көңүлүн тапканга аракет кылып, бир жолу анын колун сураса Эмми макул болбой кетип калып, бирок Джон Эммини сүйүп калгандыктан болбой эле аракетин уланта берет. Ошентип акыры Эмми Джондун сүйүүсүнө ишенип, ага турмушка чыгууга макул болгон экен. Джон Эранга андан башка дагы жашоосундагы бактылуу учурларын эстеп айтып берип, бирок бара-бара өзүн өтө эле жаман сезип, ортодо эс үчүн жоготуп да калып жатты. Түн бир окума болуп, куткаруучулардын иши бул кезде 20-саатка созулуп калды. Ошол учурда Джош ал жерге Эммини алып келет. Куткаруу кызматынын жетекчиси Эмми менен сүйлөшүп, биз кандай аракет кылсак да эч кандай жыйынтык чыкпай жатат деп айтып, биз атайын байланышты куруп, сизди жолдошуңуз менен байланыштыралы. Балким бул силердин акыркы жолку сүйлөшүүңөр да болуп калышы мүмкүн деп айтат. Бул кезде Джон ушунун баардыгына өңкүрдү күнөөлөп, кайра өзүн да күнөөлөп ыйлап жаткан эле. Бир кезде көзүн ачса эле жубайынын үнү кулагына жаңырып жаткан болот. Көрсө Джон ортодо дагы эс үчүн жоготуп койгон экен. Атайын байланыш аркылуу эми Джон жубайы менен сүйлөшө баштап, экөө тең бири-бирине жылуу сөздөрүн ардап жатышты. Жубайы Джонго менин боюм да бар экен, эми биздин балабыз да болот деп айткандан кийин эле ошондон ары байланыш үзүлүп калды. Ошентип баардыгын даярдашып, баардык казыктар кагылгандан кийин куткаруучулар өңкүрдүн ар жерлерине туруп алып арканды акырындан тарта башташат. Джон дагы акырындан тартылгандай болуп жогору жылып баратты. Бирок казыктар болбой эле жулунуп кетет да. Джон ошол жерден ого бетер кептелип тыгылып калат. Албетте бул кезде ден соолугу өтө эле начарлап калган Джон эс үчүн жоготот да ошондон ары ойгонбой калат. Бул нерсе өтө өкүнүчтүү болуп, бир канча сааттан бери өңкүрдүн ичинде жүргөн Эрандын деле шайы кетип калыптыр. Аны болсо эптеп аркан менен сүйрөп отуруп жогоруга чыгарышты. Кийинки көрүнүштө көзүн ачкан Джон өзүн аябай эле жакшы сезип калганын байкап, аракеттенип жатып эле жанагы тыгылган жерден жогоруну көзөй чыгып кетүүгө мүмкүн болот. Ал өзүнө өзү таң калып эле өңкүрдүн башына чыгып, айлана тегерегине бир топко чейин карап турат да кайра төмөнгө түшүп кетет. Өңкүрдөн ал кичинекей ымыркай баланы көрүп, ошол өзүнүн төрөлө турган баласы экенин түшүнүп кучагына алып, мен ардайым, сени менен болом деп айтат. Тасманын аягында Эми көз жарып балалуу болот. Ымыркайдын атын ким коесуз деп сурашканда Эми ага Джондун атын коерун айтат. Ал эми Джондун денесин болсо ошол бойдон эле ошол өңкүрдөн алып чыга алышкан эмес. Денени алып чыгууда өтө коркунучтуу болуп жаткандыктан Джондун денесин ошол жакта калтырышып, ошол өңкүр Джондун көрүстөнү болуп калды. Дал ушундай өкүнүчтүү окуяны чагылдырган тасмабыз соңуна чыкты достор.